Кыргызстанда күйүүчү майлардын сапатын жакшыртууга багытталган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин тийиштүү комитеттерине талкууланып, 2 окуудан өткөн. Анда К4, К5 экологиялык класстагы дизелдик отунду колдонуу менен К1, К2, К3 бензинин экспортко гана чыгаруу демилгеси көтөрүлгөн. Бул бир тарабынан Евразиялык экономикалык биримдиктин да талабы болууда. Техникалык регламент күчүнө кирсе, келерки жылдан тарта жогорку сапаттагы бензинди гана колдонуу ишке ашат. Андыктан мунай чыгарган заводдорго эскертүүлөр берилген. Биздин заводдор экспорт менен иш кыла берсе болот деген баягы эмелер айтылган да бул жердечи. Ошол максатта иш алып барса болот. Ал эми К4, К5 бизге кирип атат да. Бүгүндө 2018-жылдын 1-январынан баштап уже К4, К5 менен иштеп атабыз. А К2, К3 уже биздин өлкөгө кирбей калган да стандарт менен. 7 завод бар. 7 завод боюнча бүт персоналдар берилди, модернизацияга өткүлө деп. Биздин инспекция тарабынан. Бирок бул демилген ишке ашыруу менен өлкөдө ишмердүүлүк жүргүзүп келе жаткан мунайды кайра иштетүүчү ишканалардын жумушуна бөгөт коюлуп, 2,3 миллиард сом кирешеден кургалабыз деген санаркоолор да жок эмес. Антке менен экологияга олуттуу зыян алып келе жаткан кесепеттерден арылабыз дешет адистер. К4, К5 класстагы бензин менен К2, К3-түн айырмасы өтө эле чоң экен. К2 менен К4-түн айырмасы абдан чоң. Ошол эле оор металлдар, ошол эле убакта мына сера күкүрттүн басымдуулугу ал жерде көп. Вот ошон үчүн кээ бирде ошо бензиндерден көп зыян заттар чыгат да күйгөндө. Ошондуктан баягы бүт дүйнө жүзү К4, К5, К6-га өтүп аткандан кийин биз дагы ошо технический регламент боюнча К4, К5-ке өтсөк деген ойлогонбуз да. Маалыматтар боюнча 2015-жылы Бишкек шаарында 460 миң унаа катталса, шаарга кирип чыккан автоунааларды кошкондо бир күндө миллионго чукул унаа кыймыл катталат. Натыйжада алардан чыккан зыяндуу заттардын өлчөмү күн сана өсүүдө. Атмосферанын булгануусунун бирден бир себеби сапатсыз бензинди колдонуунун кесепети да болууда дешет адистер. Биздин маалымат боюнча 15-жылы ошо автотранспорттон бөлүп чыккан зыяндуу заттардын өлчөмү 180 миң тоннаны түзгөн да. Ошондой эле дагы бир булганчтын булагы болуп, бул биздин ТЭЦ, анан Бишкек теплокоммунэнергиянын жылыткыч түйүндөрү. Экологдор да мындай пикирди кубатташат. Бишкек шаарында эле унаалардан бөлүнүп чыккан түтүн калааны каптап тим болбой, тирүү жандыктын баарына зыян тийгизип жатыптыр. Чет өлкөлөрдө сапатсыз бензинге тыюу салынып, бул маселе тыкыр көзөмөлдөнөт. Бизде бул жааттагы көйгөйдү чечүү кечеңдөөдө. Ошондой айлана чөйрөгө таасирин тийгизет, андан тышкары адамдын ден соолугуна таасирин тийгизет, мында дем алуу органдарына, нервине, ошондой эле зат алмашууну начарлатат да. Ошондой эле топуракка, өсүмдүккө, бүт атмосфералык абага бул чоң таасирин тийгизет, булгап жатат да. Себептен бул жерде угарный газ деп коет, бул көмүртектин уулуу заттары болот, күкүрттүн оксиди, жана башка метан, жана башка бул түтүндөн чыккан эң баягы адамга, жаратылышка өтө чоң таасирин тийгизет. Маалым болгондой, сапатсыз бензинге тыюу салган мыйзам долбоору парламентте колдоо тапса, 2019-жылдан тарта мыйзам күчүнө кирет. Ал эми жергиликтүү ишкерлер жумушун үзгүлтүккө учуратпоо үчүн алар ишканаларын модернизациялоо керек. Ошондой эле өндүргөн продукциясын тышка экспорттоо аркылуу жумушун үзгүлтүксүз алып кетүүгө болот. Маалым болгондой, Кыргызстанга 90% бензин Казакстан менен Россиядан ташылып келинет. Ал эми бизде мунайды кайра иштеткен 7 завод азырынча жогорку сапаттагы күйүүчү майды чыгарууга дарамети жете элек. Бирок май коюучу жайлары көбүнесе сырттан импорттолуп келген күйүүчү майларды сатуу менен алектенишет. Шекер Сатыбалдиева, Ермек Райымбеков, Нью ТВ.